Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров учкул сөздөрүн мисал кылып көп колдонгон. Сингапур халкынын премьер-министри Ли Куан Ю саясат бул кумар оюн эмес деп айтканы бар. Жапаров анын ушул сөзүнө кулак тышыбай, Кыргызстанды геосаясий казинодо уттуруп жиберди. Геосаясий казино дегенде мен Орусия менен Украинанын ортосундагы согушту айтып жатам. Мени да туура түшүнгүлө. Өтө эле боору таш деп ойлоп калбагыла. Бирок Орус-Украин согушуна байланышкан жаңылыктарды күнүгө көрөм. Мен үчүн согуш бул Бучада турак уйдун тушунда энесинин мүрзөсүн тиктеп отурган бала. Жай тургундар жашаган үйгө түшкөн орус аскердик дрону бутун жулуп кеткен 9 айлык кыз. Украин аскери туткундарынын башын алган орусиялык солдаттар. Бирок айрымдар үчүн согуш бул октары менен таза абройду соодалап акча табуунун жолу. Санкцияларды айланып өтүп байып кетүүнүн учуру. Согуштун арты менен анча-мынча адамдар гана эмес, бүтүндөй мамлекеттер тирилик кылышат. Тобакелдер дагы албетте аз эмес. Согуш канча да согуш, оюнчук эмес. 2022-жылы Жапаров да согуштун арты менен акча табууну чечип, оюнга олуттуу киришкендей. Анткени эл сыяктуу бейтараптуулукту кармоонун ордуна Орусияны жигердүү колдой баштаган. Бүгүн сиздерге президент бул оюндан кандай утуш үмүт кылган, эмнеден утулду жана бул оюн үчүн Кыргызстан кандай кун төрөгөнүн түшүндүрүүгө аракет кылам. Алгач өз жашоомдон алынган бир окуяга токтолуп кетейин. 2022-жылы Орусия Украинага толук масштабтуу бастырып киргенде, өмүрүмдө биринчи жолу митинг уюштургам. Кайсы бир уюмдун жетекчиси катары эмес, жеке өзүмдүн атымдан. Бул согушка жана Кыргызстанды путиндештирүүгө каршы митинг болчу. Митингдин алдында Бишкектин көчөлөрүн кыдырып, адамдар менен сүйлөшүп чыккам. Митингде менин көз карашым менен макул эместер дагы бар болчу. Алар менен дагы баарлашкам. Кызыгы, эч ким, бир дагы адам бул согушта Кыргызстан Орусияны колдошу керек деп айткан жок. Керек болсо, эч качан пикирибиз келишпеген адамдар дагы баары бир ооздон биз чакан мамлекетпиз, этият болушубуз керек, бизге бейтараптуулук керек дешкен. Митингде мени да башка катышуучулар менен кошо милиция кармап кеткен. Сылыкспа, жолкулдатпай эле. 1-2 саат кармап, кийин сот актап чыгарган. Башка катышуучулар дагы акталган. Ошол кезде мамлекет дагы институт катары бейтараптуулукту кармануу керек экенин жакшы түшүнгөндөй элес калтырган. Бирок Жапаровдун планы башкача экен. Жапаров бейтараптуулукту эмес, Орусияны колдоону тандаганын кантип далилдөөгө болот? Ал үчүн ушул эки тандоону гана салыштырам. Анткени Кыргызстан өзүнүн геосаясий абалынан улам Орусия менен ачык конфликтке бара албас турган иш. Жапаровдун көздөрү таза абройду соодалоо. Эң жөнөкөй фактыдан баштасак. 2023-жылы эл аралык кылмыш соту Владимир Путинди аскердик кылмыштары үчүн камакка алууга ордер берген. Ушундан кийин Путин дээрлик чет жакка чыкпай калган. Кийин ал барган алгачкы чет өлкө Кыргызстан болду. Аны Садыр Жапаров өзү чакырган. Кыргызстан Рим статутуна кол койгон эмес. Демек, юридикалык жактан Путинди кармоого милдеттүү эмес. Бирок биринчи болуу бул тандоо. Эч ким кокустан биринчи боло албайт. Бул белги. Жана белги тактамай жөнөтүлгөн. Жапаровдун көзүрү санкцияны айланып өтүү. Бирок Путиндин келиши бул символ. Эми акча тууралуу айтсак. Табарак айтканда, Европа менен АКШ Орусиянын Украинага карата агрессиясын токтотуу үчүн салган санкциялар тууралуу сөз кылалы. КМШ өлкөлөрүнүн баары эле тигил же бул деңгээлде Орусияга санкциядан буйтоого жардам беришкен. Тилекке каршы мындан эч ким баш тарта албайт. Рынок экономикасы, коррупциялашкан бажы системасы, көмүскө схемалар жана башкалар. Бирок Жапаров башында турган Кыргызстан булардан ат чабым озуп кеткен. Бул айтканым хыйла олуптуу айыптоо, андыктан баарын талдап чыгабыз. Биринчиден биздин өлкөнүн аймагында санкцияны айланып өтүүнүн кандай схемалар иштеген жана алар аркылуу канча каражат алып өтүшкөн. Ушуну түшүнүү зарыл. Экинчиден, бул схемалардын артында тек гана жеке бизнес эмес, бакыйган орус мамлекети турганын көрсөтүп берүү керек. Үчүнчүдөн, бул схемалар иштеп жатканын Жапаров билбей калышы мүмкүн эмес экенин, алардын пайда болушуна жана иштеп кетишине президент жеке жооптуу экенин далилдеп берүү керек. Кандай схемалар иштеген? Биринчи пункттан баштайлы. Схемалар. 2022-жылы Орусия Украинага толук масштабта бастырып киргенден тартып, Батыш ага каршы ири санкцияларды жарыялаган. Орусиянын ири банктары эл аралык финансы тутумдарынан бөлүнүп калган.
Орусия импорту түрей албай, экспорттун акчасын ала албай, кадимки каналдар аркылуу өзүнүн аскерий машинесин дагы каржылай албай калган. Андыктан тез арада бул тоскоолдуктарды айланып өтө турган жол табуу керек болчу. Мындай жолдордун негизгилеринин бири Кыргызстан аркылуу өтмөк болгон. Төмөндөгүдөй ыкмалар менен. Биринчиси стейблкоин A7, A5. Бөгөттөргөн банктарды айланып өтүп, Орусиядан дүйнөнүн каалаган бурчуна акча жөнөтүүгө боло турган рубльге байланган криптовалюта. Криптовалютаны кыргыз юрисдикциясы менен кыргыз компаниялары Бишкекте даярдашат. Анын камсыздоосу санкция тизмесиндеги Орусиянын мамлекеттик коргонуу секторун каржылоочу Промсвязьбанкта. Бул банк тууралуу алдыда сөз кылабыз. Экинчиси A7 санарип векселдери. Санарип издерди тазалоого жардам берүүчү баалуу кагаздар. Булар дагы бизде, Кыргызстанда чыгарылат. Жоопкерчилиги чектелген коом A7 Кыргызстан деп аталат. Анын ишмердүүлүгү 2026 жылы майда Кыргызстандын дарегине санкция салынгандан кийин гана токтотулду. Үчүнчүсү, Бишкекте каттоодон өткөн ортомчу компаниялар тутуму. Булар аркылуу транзакциялар жүргүзүлгөн. Балким азыр деле өтүп жаткандыр, биз аны так айта албайбыз. Схемалардын масштабы. Бул схемалардын масштабы кандай? Журналисттердин эсептөөсү боюнча Кыргызстан аркылуу A7, A5 криптовалютасына байланышы бар түзүмдөрдүн жардамы менен бери дегенде 15 миллиард доллар алып өтүшкөн. Бул Кыргызстандын 2025 жылга карат ички дүң продукциясынын 80%на жакыны. A7 санарип векселдеринен болсо 21 миллиард долларга тете чыккан. Бул Кыргызстандын 2025 жылга карата ички дүң продукциясына барабар. Ал эми Elliptic аналитикалык компаниясынын маалыматы боюнча, бир жылда A7, A5 стейблкоин аркылуу 100 миллиард долларга жакын акча жүгүртүлгөн. 100 миллиард. Бул демек Кыргызстандын 5 жылдык ички дүң продукциясы дегенди билдирет. Орусиялык проект тириктөөчү басылмасынын маалыматына таянсак, A7, A5 аркылуу Орусиянын жалпы трансчекаралык акча жөнөтүүлөрүнүн 15тен тартып 19%га чейинки көлөмү жүгүртүлөт. Башкача айтканда, чет өлкөгө баруучу орусиялык ар бир 6 төлөм ушул инфраструктура аркылуу жүрөт. Кыргызстан бул схеманын катышуучусу гана эмес. Бул машинени иштете турган башкы юридикалык кыймылдаткыч күчкө айланган. Эл аралык санкцияларды айланып өтүү үчүн өлкөнүн финансылык инфраструктурасын пайдаланган. Ошол мамлекеттин бир нече ички дүң продукциясына барабар ушул масштаб. Кыргызстандын президентинин түз колдоосу жана жеке уруксаты жок иштей алмак эмес. Менин бул ойду карманмарымдын 3 себебин айтып берейин. Биринчиден, 2021 жылы Жапаров конституцияны өзгөртүп, анда аткаруу бийлиги толугу менен президенттин колуна өткөн. Демек, өзү баарына жооптуу, өкмөт азыр парламентке эмес, өлкө башчысына караштуу. Жапаров Кыргызстанды парламенттик президенттин өлкөдөн супер президенттик өлкөгө ишенимдүү түрдө өзгөрткөн. Демек, финансы министрлигинин башкы прокуратуранын жана башка мамлекеттик органдардын аракеттерине же аракетсиздигине дагы жоопкерчиликти өз алыш керек. Экинчиден, 2022 жылы Жапаров виртуалдык активдер тууралуу мыйзамга кол койгон. Бул мыйзам болбосо, Кыргызстандын аймагында A7, A5 түзүмү иш алып бара алмак эмес. Үчүнчүдөн, мен буга чейин айткан санарип векселдер. Булар 2026 жылы апрелде Кыргыз парламенти тарабынан адалдаштырылган. Анда коомдук талкуу өткөн эмес, шашылыш 2 жумада кабыл алынган. Мыйзам долбоорунун маалымкат негиздемесинде, бул долбоор юридикалык жактарга жаңы милдеттерди же чектөөлөрдү койбогондуктан, долбоорду коомдук талкууга чыгаруунун зарылчылыгы жок деп жазылган. Финансы министрлиги мыйзамдын зарылчылыгын финансы инфраструктурасын модернизациялоо катары сыпаттап, жана санарип форма ачык айкындуулукту камсыздайт деп түшүндүргөн. Эң маанилүүсү, Илан Шор санарип векселдерде өзүнүн A7 түзүмү аркылуу 2025 жылдын ортосунан бери, башкача айтканда, мыйзам кабыл алынгандан мурда эле санкцияны айланып өтүүгө колдонуп келет. 2025 жылдын июнь айына карата компания 21 миллиард доллардан ашык суммага ушул векселди чыгарган. Демек, парламент жаңы нерсе ойлоп тапкан эмес. Алар иштеп келген системаны адалдаштырып берген. Мындайча айтканда, мамлекет өзүнүн мыйзамдарын Орусиянын санкцияларды айланып өтүүчү муктаждыктарынын талабына ылайыкташтырып берген. Садыр Жапаров деле санарип векселдер тууралуу мыйзамга эч каршылык көрсөтпөй эле кой койгон. Орус мамлекети A7, A5 криптовалютасынын артында Молдова израилдик олигарх Илан Шор турат. Анын артында болсо, Washington Postко таянсак,
Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы илгерки КГБ, биздин УКМК турат. ШОР Орусиянын санкцияларды айланып өтүү боюнча мамлекеттик операциясынын жүзү. Анын А7 компаниясынын түзүмүнө көз чаптыралы. Формалдуу кожоюну ШОР өзү жана Орус мамлекеттик Промсвязьбанк. Промсвязьбанк бул жөнөкөй банк эмес. Бул Орус аскердик өндүрүшүн каржылаган банк. Ага санкциялар салынган. Мындан аркысы абдан кызыктуу. The Insider долбоорунун иликтөөчүлөрү Илан ШОР федералдык коопсуздук кызматына байланышы бар Евразия уюмунун каржыларын аныкташкан. Евразия чет өлкөлөрдө орус кызыкчылыгын жайылтуу менен алектенет. Дал ушул уюм Кыргызстанда пропагандалык Номад телеканалында ачкан болчу. Мен эмнеге Илан ШОРго кенен токтолуп жатам? Анткени ал орус мамлекети менен байланышы бар схемалардын чечүүчү фигурасы эмес. Садыр Жапаров жекече кызматын көргөн адам. Садыр Жапаровдун көзүрү жеке кызыкчылык. Үстүбүздөгү жылдын февраль айында Молдовалык Райз Молдова басылмасынын журналисттери президент Садыр Жапаров Илан ШОР ортомчулары аркылуу сатып берген люкс класстагы 2 учакты пайдаланып жүргөнүн аныкташкан. Биринчиси Gulfstream G 450 18 миллион доллар турат. Экинчиси Gulfstream G 650 ER узакка каттай турган континенталдык жет 14 000 километр токтоосуз уча алат. Бул учак 22 миллионга алынган. Жалпы баасы 40 миллион доллар. Схема кылдаттык менен жашырылган. Акчалар ШОРдун жакын чөйрөсүндөгү ортомчулар, молдовалык мурдагы бажы инспектору Виктор Буцуляк жана олигархтын дагы бир ишенимдүү кишиси Родион Мунтян аркылуу төлөнгөн. Булар каражатты түрк ишкери Зафер Халитке беришкен. Ал учактарды сатып алып, өзүнүн авиакомпаниясына каттырган. Бирок учактын бооруна Кыргыз Republic деп жазылып, кыргыз челеги тартылган. Формалдуу бул Zafer Air түрк авиакомпаниясынын жеке борту. Иш жүзүндө Washington Post Орусия Федерациясынын федералдык коопсуздук кызматы менен байланышын документтештирген. Анын компаниялары Орусияга санкцияларды айланып өтүүгө жардамдашкан адамдын акчасына алынган президенттик учак. Белгилей кетүүчү нерсе, Кыргызстанда президенттин номер 1 борту кыргыз салык төлөөчүлөрдүн акчасына. Жапаров бийликке киргенден кийин алынган учак бар. Бирок ШОРдун учактары ыңгайлуу окшойт. Райз Молдова басылмасынын журналисттери 2 борттун тең жүздөгөн рейстерин изилдеп чыккан. Көз кубанарлык көрүнүш байкалат. 2025 жылы декабрда Жапаров Токиого иш сапарына ШОРдун учагында барган. Бул сапар аяктары менен ошол эле борт менен Орусияга учкан. Нормалдуу демократияда президент жеке менчик бизнес жет менен биринчи жолу бекер учканда эле пара алууга тете жок деп бааланып, иликтөө жүрмөк. Анткени жеке учакта бекер учканы өтө кымбат белек. Анткени президентибиз такай ушул учакта жүрөт. Бул учак ШОРго эмес, Жапаровго таандыкта элес калтырат. Демек президент санкцияны айланып өтүүчү схемаларды көрмөксөнгө салууда дешке болбойт. Бул президент аталган схемалардын артында турган адамдардан жеке пайда көрөт деп айтууга негиз болот. Бул адат Кыргызстандын президенттеринин ичинен бир гана Жапаровго мүнөздүү эмес. Кээ 2015 жылы ШОРдун самолетунда президент Алмазбек Атамбаев чет өлкөгө учкан. Бул эски схема, болгону масштаб өзгөргөн. Жапаровдун көзүрү Украинаны көрмөксөнгө салуу. Жапаров саясий оюнда байгени Орусиянын тарабына сайганынын далили Москвага көрсөткөн кызмат эмес. Бул Кыргызстандын президентинин ачыктан ачык Киевди көрмөксөнгө салганы. Кыргызстан Украинага эч кандай гуманитардык жардам жиберген жок. Жапаров Владимир Зеленский менен бир иретте жолуккан жок. Кыргызстандын атынан өлкөнү Орусиялык агрессиядан формалдуу дагы оолактаткан бир дагы билдирүү жасалган эмес. Кымтырс. Эми салыштыргыла. Касым-Жомарт Токаев, биздин эң жакын коңшубуз Казакстандын президенти, Орусиядан бизде эле көз карамды, бизде эле тобокелдер бар, бизде эле тарыхы бар өлкөнүн башчысы Зеленский менен жолуккан. Эл алдында Казакстан Орусияга санкциядан айланып өтүүгө көмөктөшпөйт деп ачык айткан. Мен бул жерде Казакстанды жана Токаевди идеалдаштыргым келбейт. Казакстан деле Орусияга санкциядан буйтап өтүүгө көмөктөшүп жатканы тууган иш. Айырмасы Токаев нейтралдуу позицияда экенин көрсөтүүгө көбүрөөк тырышканында. Биздин президент тилекке каршы жашырууга аракет кылган жок. Ошондо бул оюнда Жапаров байгени Орусия жана Путиндин пайдасына сайганын далилдедик деп ойлойм. Эми бул сайылган байгенин кесепеттери тууралуу сөз кылабыз. Экономикадан эмес, жөнөкөй нерселерден баштайлы. Адамдарга жакын нерселерден. Биринчи кесепети — уят. Украина менен Кыргызстан тек гана картадагы эки мамлекет эмес. Булар бир үйдө чоңойгон эки улут. Көптөр Советтер Союзун түрмө деп атап жүрүшөт.
Бирок кандай болгон күндө да ошол мамлекетте анда адамдар жашаган, достошкон, баш кошушкан. Анан ошол бир үйдө жашаган коңшусу экинчисин өлтүрүп жатса, үчүнчүсү ага көмөктөшкөнү бул жөн гана геосаясат эмес. Мен чоңойгон Кыргызстандын маданиятында туугандык карым-катыш жана жоопкерчиликтин мааниси абдан чоң болчу. Салт боюнча мындайды бир гана сөз менен атайт: уят. Бирок өзүңүздөр билгендей, бюджет уяттан толбойт. Экинчи кесепети — евро биримдиктин санкциялары. Быйыл евро биримдик Кыргызстанга өлкөгө каршы персоналдык санкцияларды салды. Ошондо Кыргыз Республикасы Орусияга, Украинага толук масштабтуу бастырып киргенден тартып, мындай жаза колдонулган үчүнчү өлкө болуп калды. Буга чейин евро биримдик Орусия менен Беларуска каршы санкция жарыялаган болчу. Мурда санкциялар Кыргызстандын аймагында иштеген компанияларга каршы салынган. Азыр бүткүл өлкөгө каршы. Бир жагынан алганда евро биримдиктин санкциялары так аныкталган товарларга багытталган. Алар көбүнчө санарип башкаруудагы өндүрүш жабдууларына тиешелүү. Кыргыз импорту массалык түрдө буларды алат дешке болбойт. Сынчылдар, корко турган эчтеке жок, айрым товарларды Кытайдан деле сатып алабыз деши мүмкүн. Анда маселе эмнеде? Санкция бул бир гана тыюу салынган товарлардын тизмеси эмес. Санкция бул Кыргызстанга келип иш ачам деген, же кыргыз фирмалары менен кызматташам деген ар бир инвестор, ар бир банк, ар бир компаниянын көзүнө илине турган маалымат базасындагы жазуу. Булардын көпчүлүгү андан аркы жазууларды окуп да отурбайт. Евро биримдиктин тикелей санкциясына кабылган өлкө, демек ал баракты жаап салышат. Орусияга каршы санкциялардан кийин көптөгөн эл аралык абройлуу брендтер ал өлкөдөн чыгып кетишкен. Ал эми айтылуу брендтер Кыргызстанда мурда эле жок болчу. Эми таптакыр келбес турган иш. Эми элестетип көрүңүз, кимдер калат? Эгерде батыштын олуттуу инвестору жүзүн бурса, кытайлык же орус инвестору келе турган болсо, бул орун алмашуудай элес калтырат. Бирок бул алмашуу тең салмактуу эмес. Анткени санкция салынган мамлекет менен иштешүүгө даярбыз деген компаниялар, демек бул адатта президент менен жекече макулдашып келгендер болот. Ал эми башка альтернатива жок болгондон кийин президент дагы аларга эч нерсе дей албайт. Экологиялык нормалар, жумушчулардын укугун коргоо, юридикалык жоопкерчилик тууралуу кеп да болбойт. Анткени булар да иштебей кетип калса, башка ким келет? Ооба, авторитардык режимде деле атаандаштык болуп бизнес өнүгүшү мүмкүн. Бийликке сын айта албаган өлкөдө 2010-жылдардагы Казакстан же Орусияны алсак деле бизнеске каттуу сын айтып, бойкот жарыяланганын элестетүүгө болот. Бирок бизнес рыногуна президент менен жекече макулдашып гана кире алган өлкөдө авторитаризм адаттан тыш өмү суук формада болот. Анда аты аталган бизнести бийлик өзү коргоого алат. Анын ичинде сын айткандарга кылмыш куугунтууда болушу мүмкүн. Эркин рыноктоо авторитардык өлкөдө болсо деле, сын пикир айткандардан иш козготуп коргонгон курулуш компаниясы же завод тез эле кардарларынан айрылат. Баш тартуу маданияты деп айтууга да үлгүрбөй каласыз. Атаандаштык болбогон рыноктоо мамлекеттин колдоосуна ээ болгон ири компаниялар билгенин кылышы мүмкүн. Анын ичинде прокуратура же УКМКны жеке коопсуздук кызматы катары пайдаланышат. Ооба, бизнестер аралык мамилени саясатташтыруу тенденциясы санкцияга чейин деле болуп келген. Бул талашсыз. Болгону санкцияны көп эсеге күчөтөт. Мисалы, сиз жашаган үйдүн жанына завод курулду. Же мунайды кайра иштетүүчү комплекс тургузуп жатышат дейли. Эгерде алардын түтүктөрүнөн кара түтүн чыгып атса, эч нерсе кыла албайсыз. Чет элдиктер иштеген курулушту сындап чыксаң эле болду. Бийликке каршы козголон катары бааланып, кылмыш иши козголот. Мындай окуялар тилекке каршы мурдатан болуп келген. Санкциянын чыныгы баасы мына ушул. Товарлардын тизмеси эмес, өз үйүңдө өзүм ооз ача албай калганың. Сапатсыз курулушту көрүп турсаң дагы кын дей албаганың. Үчүнчү кесепет — узакка созулган согуштун наркы. Ушуну менен эле бүтпөйт. Жапаров оюнда Орусия бат эле жеңишке жетет деп ойлогондой. Жеңүүчүнүн союздаштары баркталат. Москвадан көз карандылык, алсыздык эмес, инвестиция деген ойдо болгон сыяктуу. Бирок бул ойлор азырынча актала элек. Мисалы, күйүүчү майды алсак. Кыргызстан тарыхый жаптан Орусиянын мунайынан көз каранды. Бирок орус мунай заводдоруна тийген Украин чабуулдарынан улам Орусиянын өзүнүн ичинде танкстык жаралган. Москва азыр күйүүчү майдын экспортуна чектөө койгон. Ал турбай, азыр Орусия өзү бензинди Беларустан сатып алып жатат. Ачандыр бир кезде Кыргызстан көз өрүм карап олтурчу өлкө, азыр өзү бирөөгө көз каранды болуп калды. Орусия акыры бензоколонка мамлекет деген макамдан ажырады. Бирок бул маселенин анча-мынча оош кыйышы бар.
Андыктан Жапаров менен Путиндин мамилеси кандай үмүттөнүп бөсүн, арзан орус бензинин унутушубуз керек. Орусия бул согушта жеңбейт. Ал анткени алыска аралыкка учуучу дрон даярдап чыгарган жана багынууну ойлоп да койбогон өлкө менен тирешип жатат. Орусия эл аралык аренада дагы аябай алсыз болуп калды. Орусия жардам бере албай калган союздаштарын карап көргүлө. Сирияда Асад, Венесуэладагы Мадуронун кулашы. Мадурону америкалык аскерлер кармап, АКШ-га чыгат кеткен. Орусия буга эч нерсе кыла алган жок. Армения. Тоолуу Карабах үчүн согушта Азербайжанга утуп калды. Москва кийлигишкен жок. Орус саясий технологторунун күйүп жанганына карабай, Венгриядагы шайлоодо Орбан жеңилип калды. Азыр Орусия коргоп калуучу патрон болбой калды. Кыргызстан үчүн эң коркунучтуусу Орусия согуштун айынан Кытайдан абдан көз каранды болуп калганы. Эми Орусия биздеги Кытай таасирине каршы күч боло албай калганы. Кытай Кыргызстанда эмне кылбасын, же Кыргызстанда эмне кылбасын, Орусия буга тоскоол боло албайт. Эң негизгисине келсек, бул Евразиялык экономикалык союз. Бул уюм бир караганда жакшылыктын жарчысындай көрүнгөн. Жапаровдун оюнда бирөөнүн кайгысынан пайда тапкысы келген Кыргызстанга ушул уюмдан агылган жакшылыктарды бөлүш керек эле. Чын-чынына келгенде бул биздин өлкөнүн башына чалынып, Орусия каалаган учурда ооздуктап кое турган нокто болуп чыкты. Мисалы, 2025-жылы Орусия Кыргызстанда өндүрүлгөн товарга толук кандуу пошлина ала баштады. Транзиттик товарга эмес, Кытайдын товарына эмес, как, даана, кыргыз товарларына. Де юре бул пошлина дайыма болуп келген. Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине кирердин алдында тиешелүү келишимине кол койгон. Де-факто жылдар бою көмүскө схемалар иштеп келген, жана акчасы көп кезде Орусия буга көз жумуп койчу. Азыр акчалар согушка жумшалып, биз Евразия экономикалык бирлигинин ичинде пошлинасы жок, соода сатык мамилеси жок экенине таң калып отурабыз. Тийгүү тармагы. Иш жүзүндө бул кандай иштеп жатканын Кыргызстандагы тийгүү тармагынын абалы айтып турат. Клубтун журналисттери бул кризисти терең изилдеп чыгышкан. Биз эмнени аныктадык? Баары өткөн жылы сентябрда Орусия менен Казакстандын чек арасында оор жүк ташуучу унаалардан узун кезек пайда болгондо башталган. Орус тарап товар импортуна болгон көзөмөлдү күчөткөн. Үчүнчү өлкөлөрдөн кирген товарларга гана эмес, Евразия экономикалык бирлиги ичинде, Кыргызстанда, Казакстанда өндүрүлгөн товарларга дагы көзөмөл күчөгөн. Мыйзам чегинде эч нерсе өзгөргөн эмес. Болгону кыргызстандык тийгүүчүлөр көп жылдар бою пайдаланып келген көмүскө карго схемаларга тыюу салынган. Орусия мындан ары товарлардын баары таза кирет деп жарыялаган. По моему поручению таможенный комитет начал организовывать такую выборочную проверку на дорогах, как скажем так. Выяснилось, что значительное количество товаров, значительное количество вот этих грузовиков, как вы сказали, фур, пересекают российско-казахстанскую границу без всяких документов вообще. Карго схема деген эмне? Мурда ар башка өндүрүшчүлөрдүн товары топтолуп, бир ири жүк катары катталчу. Көп учурда бир унаада ар кандай товар жүктөрүп калчу. Кийим-кече, идиш-аяк, электрондук товарлар. Чек арадан өткөндө мындай курама жүк коммерциялык партия эмес, жекече жүк же коммерциялык эмес жүк деп декларацияланчу. Мындайда атайын документи жок алып өтүшчү. Карго кызматына белгилүү сумма төлөнчү, көбүнчө нак акча же жеке тараптын картасына которулчу. Бул төлөмгө бажы чыгымдары да кириши мүмкүн эле. Чынында чек арада тийиштүү салык жана поштина төлөнбөй калчу. Бул Кыргызстандагы майда тигүү цехтерине пайдалуу болчу. Анткени анча чоң эмес партия товар жөнөтүп, тез арада нак акча колдоруна тийчү. Эми ар бир партия жүктүн толук пакет документи болууга тийиш. Орусияга киргендер дароо 20% кошумча нарк салыгын төлөшү керек. Төлөгөндө дагы муну Орусиядагы жүктү буйрутма кылган юридикалык жагат каршы керек. Мурдагыдай кылып майда дүн соода кылган жеке тараптарга базарларда же маркетплейстерде нактабай акчага сатуу үчүн эч ким чакан жүк жибере албайт. Мындан тышкары тийгүү өндүрүшүнүн сапат сертификаты болууга тийиш. Аны Орусияда аккредитацияланган лабораториялар тастыкташ керек. Мурда бул сертификаттар Кыргызстан менен Казакстанда даярдалчу. Товарга текшер, честный знак, Орусиялык санарип маркировка жана товарларды көзөмөлдөө системасынын белгисин коюу керек. Мурда товарга текшер белгисин Орусиядагы импортер чаптап келсе, эми бажы кызматы товар чек арага кирип түшкөндө эле маркировка коюлган болушун талап болуп жатат. Демек, Кыргызстандык өндүрүүчү кандай жол менен болсо да маркерди таап,
Орусиядағы буйрутма берүүчүдөн же ортомчулардан алдырыппы, айтор, аз келгенсип чаптап чырышы керек. Бул дагы кошумча чыгым. Орусия менен Кыргызстандын контрагенттери өзара тек гана банктык эсептер аркылуу таза эсеп кысап жүргүзөт. Мурдагыдай чакан партия үчүн накталай же картага которуу дээрлик мүмкүн эмес. Мындан улам майда өндүрүүчүлөр ири каражат киргизмейин, орусиялык базарларга таптакыр жолой албай калышты. Көптөгөн жүктөр топтолуп гана калбастан, ортодон жоголуп да кетти. Буйрутма бергендерге жеткен жок. Адамдар акчадан жок же товардан жок калышты. Биздики мезгилдүү бизнес. Бир нече жума кармалса бүттү. Кышкы куртканын эч кимге кереги жок болуп калат. Кайра эле жазгы кийим тигиш керек. Кышкы товар сатылбай калган үчүн ага да акча жок. Адамдар карызга батып калышты. 2, 3, 4 миллионго чейин. Андай акчаны эч ким бербейт. Деп айтып берет Селлер Светлана. Эң жаманы, орус мамлекеттин гана акчасы түбүнө чаткан жок. Орусиялык маркетплейстер дагы кыргыз өндүрүүчүлөрүнүн болушунча пайданы сыгып алууга тырышып жатышат. Орусиянын ичинде дагы маркетплейстердин комиссиясы кымбаттады. Эгерде мурда чыгымдарды жабыш үчүн тигилген товардын өздүк баасын чүкөгө өйтүп жүргөн болсок, азыр 6га көбөйтөбүз. Ошондо деле 0-гө иштеп жатабыз. Wildberries платформасындагы комиссия жана чыгымдар сатылган товардын баасынын 70-тен 80%га чейин чыгып кетүүдө. Орусиядагы сатып алуучу дагы жакырланып кетти. Селлерлер бизнести тоңдурууга аргасыз. Кыргызстандан жаңы партия буйрутма бербей калышты. Wildberries'теги жакшы соода, партиянын 30%, калганы артка кетет. Натыйжада цехтер жапырт жабылып, тикмечилерди иштен кетирип жатат. Жумушсуз калган тигүүчүлөр канчага болсо да тиккенге даяр. Мурда тигүүчүлөр бир кийим үчүн 200 сом алса, азыр 120 болду. Футболкалардын бир даанасы 40-тан 60-га чейин сом турат. Бул тармакта иштегениме 15 жылдан ашты. Өтө чоң кризистер мурда да болгон. Орусияда базарлар өрттөнгөн, товардан, акчадан айрылганбыз. Ковид учурунда дагы бир чоң кризисти баштан кечирдик. Бирок эч качан мынчалык болгон эмес. Тигүү цехтери миндеп жабылып атат. Бул жалпы экономикага таасирин тийгизет. Мурда тикмечилерге жумасына же айына 2 жолу айлык төлөчүбүз дейт. Цехтин менеджери сөзүн улай. Айлык алган тигүүчү алгач базарга, чач тарачка, дүкөнгө барчу. Тапкан акчасын сарттачу дагы акча экономикага кайтып келчү. Азыр тигүүчүлөрдө акча жок. Мунун айынан соодада, кызмат көрсөтүүдө деле жок. Адамдар ачык эле элден жардам сурап калды. Баары отуруп калды. Жыйынтырымда эмне болду? Натыйжада Жапаровдун айынан Кыргызстан Орусиянын союздашы деген кийнеге жооп берип жатат. Бул тиректештиктин кесепетинин учу кыйыры көрүнбөйт. Кыргызстан аркылуу санкцияны айланган миллиарддаган долларлар өтүп жатат. Бирок өлкө ичинде бир тыйын калбайт. Жапаров оюнда Орусия жана Путин менен достошуу аркылуу өзүм гана эмес, бүткүл Кыргызстан байып кетет деген ойдо болгон деп ишенгим келет. Бирок баары тескерисинче болду. Путин шордун колу менен Жапаровка каалаганча учак алдырып берсин. Бул канал иштей берет. Бирок Кыргызстанга арзан күйүүчү май алып кире албайт. Кыргыз тигүүчүлөрүнү орус рыногунда ачып бере албайт. Ал эми европалык компанияларды Кыргызстан менен иштешкиле деп мажбурлай албашы да турган иш. Ушул жерде сөздү кайра өзүмө бургум келет. 2022 жылы мени Путинге каршы митинг уюштурганым үчүн кармашкан. Сылык сыпа, көпкө кармабай, кийин акталып чыккам. Бирок 2025 жылы күзүндө кыргыз соттору мени экстремист деп тапкан. Бийлик Интерпол аркылуу мага эл аралык издөө салууга аракет кылган. Бул окуядан 5 ай мурда мага жана менин кесиптештериме кылмыш иштери козголбоону белгилүү болгон. Эки кесиптешим КИЗОдо 6 ай жатып, акыры пробация менен бошотулган. Аларды күнөөнү мойнуна алууга мажбурлашкан. Эмне үчүн? Журналистика үчүнбү? Чындык үчүн? Бул 3 жылда эч кандай митинг уюштурган жокмун. Бирок митингдин эч жаманы жок деп эсептейм. Өлкөнү казиного уттурду деген ушул. Уттуруп жиберген өлкө мындан ары өзүнүн жарандарына караштуу эмес. Эгерде өлкөң сага тийиштүү болбосо, анда сенин укуктарың да жок. Анын ичинде оюмду да айта албайсың. Утулган өлкөдө бийликке айтылган сындын баары массалык башаламандыкка чакырык деп бааланат. Бизнеске сын айтылса, ал улут аралык кастыкты козуу деп саналат. Мен бул кишини анча жактырбай, бирок Ли Куан Юнун айтканында калет жок. Саясат бул кумар ойноо эмес. Утулуп калсаң, баары кыйналат. Кыргызстан мындан жакшыга татыктуу. Кыргыз эли дал ошол 2022 жылы дагы көчөдө
талаш тартышта да биз бейтарап болушубуз керек деген, биздин эл бул оюнду тандаган эмес. Бул оюн бир гана кишиники. Бирок баарыбыз жооп берүүгө аргасызбыз.